Кыргызстанда бизнес өзүнүн өнүгүү жолунда улам жаңы билимдерди алып, бизнес процесстерди эффективдүү башкарууга үйрөнүүдө. Мисалы, ошол эле бизнес субъектлер ортосундагы пикир келишпестик, чыр-чатактарды тынчтык жолу менен чечүү чыгымдарды азайтып, ишкердин репутациясын сактоого жардам берет. Бул жагынан эмоционалдык интеллект билимин өздөштүрүү маанилүү болуп турат. Дагы бир маанилүү маселе — ишкерлердин өз билимин такай жогорулатып туруусу. Рыноктун күрөө тамырын кармап, кардардын талаптарын аткарган гана компаниялар азыркы шарттагы катаал атаандаштыкка туруштук бере алат. Капитал командасы бүгүн бизнестин ички процесстерине сереп салат. Биз менен болуңуз. Өнөктөштөр менен болгон чыр-чатактар кыргыз бизнесинде көп эле кездешкен көрүнүштөрдөн. Эсиңизде болсо, өткөн жылы Акнет компаниясынын негиздөөчүлөрү ортосундагы чыр-чатак күчөп кетип, бири-бирин сотко сүйрөгөн эле. Жана эң жагымсызы, бул иште компаниянын кардарлары жабыркап, миңден кишилер интернет байланышсыз калган болчу. Албетте, мындай чыр-чатактар компаниянын репутациясына доо кетирип, кесепетинде финансылык көрсөткүчтөрүнө оңой эмес чыгым келтирет. Соттук териштирүүлөр болсо узак убакытка созулуп, ансыз дагы алсырап турган компаниянын ишин ого бетер начарлатышы мүмкүн. Бизнес субъектлер ортосундагы чыр-чатактарды тынчтык жолу менен чечип, тараптардын баарын бирдей гана аттандырган чечимге келүү механизми — бул медиация, тактап айтканда сүйлөшүү жана кызматташтык. Маселен, сизге бизнес өнөктөшүңүз менен кош айтышуу мезгили келди дейли. Ал бул бизнестен кетүүгө ниет кылып, андагы өз үлүшүн төлөп берүүнү талап кылат. Ошентип эки тарап бир макулдашууга келе алышпайт. Же компанияда эмгек талаштары пайда болсо, маселен, жумуш берүүчү менен жумушчунун ортосунда гана эмес, жамааттын ичинде да чыр маселелер болушу мүмкүн. Же болбосо сиз өз компанияңыз үчүн кимдир бирөөлөрдөн кызмат сатып алдыңыз дейли. Бирок аткаруучулардын ишине нааразы болгон жоксуз. Көптөгөн келишимдерде мындай учурларда сотко кайрылуу жөнүндө пункт жазылган. Ал эми айрым учурларды, мисалы кесиптештер ортосундагы чыр чыкса, муну укуктук жактан кантип чечүү керектигин түшүнүксүз. Жогоруда аталган учурлардын баарында абалдан чыгуунун жолу медиация болушу мүмкүн. Анан калса бул маселени чечүүнүн арзан жана убакытты үнөмдөгөн жолу. Бул сотко чейин бейтарап ортомчу медиатордун жардамы менен талаш маселелерди чечүү болуп саналат. Ал эки тараптын тең кызыкчылыктарын эске алуу менен талашты чечүүгө жардам берет. Медиатор сертификатташтырылган адис. Ал конфиденциалдуу укук сактоого милдеттүү. Башкача айтканда, тараптардын баардык сырын, ага кайрылганы туурасында маалыматты да жашыруун сактоого тийиш. Ушундан улам медиаторду күбө катары сотко да чакыра алышпайт. Ушул жагдай медиация жөнүндөгү 2017-жылы кабыл алынган мыйзамда өзгөчө жазылган. Кыргыз Республикасынын сот тутумун бекемдөө боюнча USAID IDLO долбоорунун алкагында аталган мыйзамды иштеп чыгуу жана алга жылдыруу ниеттерине колдоо көрсөтүлгөн. Сот өзү тараптарды медиаторго жөнөтүшү мүмкүн. Тараптарды медиатор менен жолугушууга жолдогонго соттун укугу бар. Бул учурда медиация ийгиликтүү өтсө, тараптар сотко медиативдик макулдашууну алып келип, жарашуу келишимин тастыкташат. Мындан тышкары медиатор бейтарап болууга милдеттүү. Ал тең укуктуулук принцибин сакташы керек. Медиатордун милдеттерине сүйлөшүү процесстерин уюштуруу жана башкаруу, сүйлөшүүлөрдө талаштын катышуучуларынын тең укуктуулугун сакталышын камсыздоо кирет. Медиатордун кызматы үчүн төлөнүүчү акы эки тарапка тең бөлүнөт. Медиация төмөнкүдөй мүмкүнчүлүктөрдү берет. Убакытты үнөмдөө көп учурларда 3 сааттык бир гана жолугушуу жетиштүү болот. Акчаны үнөмдөө адатта соттук териштирүү учурунда бизнеске келчү кыйынчылыктар, соттук чыгымдар болбойт. Кадыр баркына доо келтирбейт. Анткени медиаторлор кардарлардын сырын жашыруун сактоого милдеттүү. Тараптар чечимди өзүлөрү кабыл алышат. Эч ким аларга чечимди таңуулабайт. Медиаторлор процессти гана жетектеп турушат. Өнөктөштүк мамилелерди сактап калууга болот. Анткени ийгиликтүү өткөн медиация мамилелерди жөнгө салууга жол берет. Коммерциялык медиация Кыргызстанда эми гана калыптанып келе жатат. Антсе дагы рынокто чатактарды тынч жол менен чечүүгө жардам бере турган адистер акырындык менен пайда болууда. Укукту өнүктүрүү боюнча эл аралык уюм IDLO Европа өнүктүрүү жана кайра куруу банкынын колдоосу менен Кыргызстанда коммерциялык медиацияны өнүктүрүү боюнча долбоорду ишке ашырып келет. Медиация Кыргызстан үчүн салыштырмалуу жаңы көрүнүш. Адатта сотко кайрылуу көнүмүшкө айланган. Бирок соттук териштирүүлөрдө көп акча, убакыт жана эмоционалдык ресурстарды жоготууга туура келет. Медиация кыргыз элинин менталитетине жакын,
Себеби медиация бул элдештирүү, данакердик деген мааниде. Жана ошол кыргыз элинде бир макал бар, 2 киши күнөөкөр болсо, 3-чүсү данакер деп. Азыркы учурда биздин коомчулукта талаш тартыштар, чыр маселелери көбөйүп жатат. Ошол адатта адамдар сотко кайрылууга көнүп калышкан. Бирок сотко караганда, менин оюмча, сотко караганда медиациянын бир топ артыкчылыктары бар. Убакытты жана каражатты үнөмдөйт. Эки тарап ошол медиатордун жардамы менен сүйлөшүү жүргүзүп, эки жака ын калуу чечимге келишет. Развитие медиации, она как раз поможет. Медиациянын өнүгүшү сот ишин жеңилдетет. Адамдар сотко баруунун ордуна медиаторго кайрылып, ортолорундагы талашты чече алышат. Өнүккөн өлкөлөрдө талаштардын 70-80% сотко чейинки же соттук эмес тартипте чечилет. Башкача айтканда, медиация жолу аркылуу. Ошондуктан ал жакта судьялардын чечимдерди сапаттуу чыгарганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Медиация жөнүндөгү мыйзам 2017 жылы кабыл алынган. Анда талаштарды сотко чейин чечүү нормалары жазылган. Мыйзамдык нормалар соттук териштирүү учурунда да медиаторлорго кайрылууга жол берет. Келишимге тиешелүү пунктту киргизүү капысынан болчу соттук териштирүүлөрдөн сактап калышы мүмкүн. Сейчас своих клиентов и вообще всех бизнес-ассоциаций призываю делать какие-то Мен азыр өз кардарларыма негизи эле жалпы бизнес ассоциацияларды кандайдыр бир эскертмелерди киргизүүгө чакырам. Башкача айтканда, талаштарды сотко чейин чечүү боюнча эскертмелер, медиативдик эскертмелер. Кандай келишим болбосун, ижарабы, подрядчыбы, талаш маселелерди медиативдик жол менен чечүүчү пункт. Эгер мындай эскертме келишимге киргизилген болсо, сотко чейин абалды жөнгө салуу зарылчылыгы пайда болот. Бул мыйзам менен тастыкталган. Анткени жарандык процессуалдык мыйзамдарда сотко чейин жөнгө салуу чараларсыз доо арыздар же артка кайтарылат же кайтарылбайт. Талашты чечүүнүн деңгээлине жараша. До судебного урегулирования спора исковые заявления либо возвращаются, либо остаются без рассмотрения. Келишимде медиация жөнүндө жазылбаган болсо дагы аны колдонуп чыр-чатактарды чечүүгө мүмкүн. Представители бизнеса, они обращаются к медиации на стадии. Бизнес өкүлдөрү медиацияга келишим түзүүнүн предметин талкуулоо стадиясында кайрылышат. Медиатор келишимдин предметине кенен кароого, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү көрүүгө, тобокелдиктерди баалоого, мүмкүн боло турган талаштардын алдын алууга жардам берет. Ошондой эле медиатордун катышуусу келишимдин өзүнүн узак мөөнөттүү болушуна, жигердүү иштешине өбөлгө түзөт. Келишим түзүүдөгү мындай медиацияга көп убакыт кетет, бирок ал өзүн актайт. Дело, кто на такую медиацию уходит больше времени, то есть вот на само заключение сделки, но результат того стоит. Өнүгүү укугу боюнча эл аралык уюм IDLO уюму Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкынын колдоосу астында бир нече жылдан бери коммерциялык медиацияны өнүктүрүү боюнча долбоорду ишке ашырып келет. Долбоордун алкагында төмөндөгүлөр ишке ашырылган. Юстиция министрлигине медиация чөйрөсүн тескеген орган болгон. Республикалык медиаторлор коомчулугун түзүүгө көмөк көрсөтүлгөн. Жалпысынан IDLO Кыргызстан боюнча 100дөн ашуун медиаторду окутууга жардам берди. Учурда иштеп жаткан медиаторлор эл аралык эксперттердин катышуусу менен адистигин жогорулатуу боюнча курстардан өткөрүлгөн. Медиация боюнча окуулардан соттор өткөрүлгөн. Медиация тууралуу маалымдуулук ММК аркылуу жакшыртылып, университеттерде таркатылган. Кыргызстандын көптөгөн сот залдарында медиация боюнча маалымат такталары илинген. Ал эми бизнес коммерциялык медиация өткөрүүгө колдоо ала баштады. Бизнес коомго колдоо катары медиаторлордун кызмат акысын биздин долбоор өзүнүн мойнуна алган. Азыр учурда 20 коммерциялык талаш тартыштар медиация аркылуу ийгиликтүү чечилген. Адистердин айтымында, адамдар канчалык көп медиацияга кайрылып баштаган сайын коомдогу чыр-чатактуулуктун деңгээли ошончолук төмөндөйт. Сотторго түшкөн иштер азаят. Демек, соттордун чечимдери сапаттуу боло баштайт. Медиациянын дагы бир артыкчылыгы мында бир чечимге тараптар өзү келет. Медиатордун ролу болсо тараптардын арыз муңун угуп, багыт берип, сүйлөшүүлөргө көмөктөшүп, арбитр гана болууда. Чатакташып турган тараптарды кепке келтирүүдө медиатордун чеберчилиги чоң мааниге ээ. Медиаторлордун республикалык коомчулугунун башкаруу кеңешинин мүчөсү Ракия Рахматова Капиталга берген интервьюсунда медиатор чатактарды кантип чечери туурасында айтып берди. Сотко барганда биринчиден биз деген акча каражатты көп кетиребиз. Экинчиден биздин убактыбыз көп кетет. Болот кээде эгерде жарандык иштер болсо, кээде 1 жыл, 2 жылга чейин созулуп кетиши мүмкүн жарандык иштерчи. Андан кийин үчүнчү биздин ден соолугубузда
кетет да. Анткени ооба нервтер кетет. Анткени биз медиация сотко барганда деген аякта деген чыр чатактарды чечип атканда тараптар деген өзүнүн күбөлөрүн алып келишет. Ар кандай бир жаман сөздөрдүн баары айтылышат да. Эми сот деген өзү эле чоң стресс да. Албетте, ал деген стресс. Медиацияга болсо биз деген буну деген тынччык жолу менен чечкенге жардам беребиз да. Чатакташкан тараптар медиациянын жардамына келиш үчүн бул эми алар эң негизгиси бул алардын чечими, алардын демилгеси болуш керек да. Негизи медиацияда принцип бар. Бул деген ыктыярлуулук деген принципи бар да. Ошондуктан деген медиацияга келебиз деген бизнес структуралар болобу, же жөнөкөй карапайым жарандарыбыз болобу, ошолор деген ыктыярлуулугу менен өздөрүнүн ыктыярлуулугу менен келиш керек бул процедурагачы. Албетте, бул ыктыярлуулук деген только эле тараптарды гана эмес, медиаторду да гана карайт да. Бул медиатор, эгерде, например, эки тарап келип, ошо медиаторго келип туруп, биздин чыр чатагыбызды сенин жардамың менен бүтүрөлүк дегенбиз, бизге медиатор болуп бер десе, медиатор дагы өзүнүн ыктыярлуулугу менен ошол эки тарап менен иштегенге макулдугун бериш керек да. Ал эми мына ушул баардык эле чыр чатакты медиаторлор чечип кое алабы, же бул медиаторлордун алы жетпеген, акыры сотко барыш керек деген да чатактар болобу? Ар бир чыр чатак деген өзүнүн кандайдыр мүнөзү бар да. Анан ошондуктан деген мындай медиаторлор чече албай турганда чыр чатактар болот да. Бирок аны деген медиатор уже иш менен таанышып, тараптар менен келип таанышкандан кийин, тараптар өзүнүн позициясын айткандан кийин эле медиатор уже тараптарга айтып коюшу мүмкүн да. Бул чыр чатагыңарды медиация аркылуу чече албайсыңар. Ошондуктан деген сотко эле кайрылсаңар болот, же башка жака кайрылсаңар болот. Бул негизи ал эмнеден көз каранды? Бул тараптардын кандайдыр бир жеке кулк мүнөзүнөнбү дегеним баягы кепке келбеген кишилер болушу мүмкүн. Же бир чатактын абдан өрчүшүп кеткен стадиясына байланыштуу медиациянын алы эмне үчүн келбей калышы мүмкүн? Негизи чыр чатак башталгандан баштап, баштапкы этапта болгондо чыр чатактарчы, ошондо где-то 92% медиаторлор деген ошо ишти карагандан кийин, тараптардын позициясын уккандан кийин 92%-ында биз деген айта алабыз. Силердин чыр чатагыңарды биз медиация аркылуу чечип жардам берсек болот депчи. Чыр чатак болсо өнүгүп кетип, өркүндөшүп кеткенден кийин прям мондай абдан курч маселеде турганда, ошондо деген где-то бир 20% болуш керек да. Уже чыр чатакка жардам, медиатордун жардамы келе албай калат. Анда деген эки тарап бири-бирине душман болуп калат да. Душман болуп калганда деген уже бири-бирин көргүсү да келбейт, сөздөрүн уккусу да келбейт, кандайдыр бир этаптарды өтүп, сүйлөшүүлөрдү да өтүп, жолугуулар да болгондон кийин ошого да карабастан эч кандай жыйынтыкка келбей атса, медиатор деген атайын анализдейт бул чыр чатактычы. Эмненин негизинде болуп атат, түпкү негизгиси эмнеде экен, кандай аракеттер болгон, ошонун баарын изилдеп туруп, анан барып туруп айтышы мүмкүн да. Силердин чыр чатагыңар медиация аркылуу чечсе болот, же болсо чечилбейт. Мына эми медиация бул баягы чатактарды тыш жол менен чечүү механизми деп атабыз. Мына ушул механизмдеги негизги бул арбитр, бул медиатор да. Анан негизи эле бул медиатор бул сот сыяктуу чечим чыгарбайт да. Бул кандайдыр бир тараптардын пикирлерин угуп, анан бул жерде тараптар өздөрү келеби чечимге, же негизи эле кандай болот ушул медиацияда чечимге келүү? Эми медиациянын дагы бир ошо артыкчылыгы соттон. Бул жерде деген тараптар өздөрү чечим кабыл алышат. Сотто эгерде сот чечим чыгарса, бул жакта деген медиатор процедураны негизи ошо процессти көзөмөлдөп, тараптарга деген бири-бирин укканга, бири-бирин түшүнгөнгө суроолорду берип, алар менен иштеп, канчалык деңгээлде түшүнүгү болуп атканын медиатор өзү түшүнүп, ошолорго жардам берет дагы. Анан деген эки тарапты канаттандыра турган чечимге көмөк көрсөтүп туруп. Демек ал ошолорду жолдойт экен да. Жолдойт, ооба. Демек бул жерде мындай айтканда утулган тарап болбойт экен да. Дегени мисалы үчүн сотто сөзсүз эле утулуп калган тарап нааразы дегендей, эч ким баягы баары эле соттун чечимин тааныбайт. Демек бул жерде ошол нерсе дагы, ушул тобокелдик да жок экен да. Бул жерде деген эки тарап өздөрү чечим чыгарып аткандан кийин эки тараптын кызыкчылыгын канаттандыра турган чечим чыгарылат. Эки тарап экөө тең билет да, бул менин кызыкчылыгым, все, я канаттандырылдым. Меники болду, мен макулмун деп. Ошол чечимге келиш. Ооба, тил табышуу. Ошону алып келгенден кийин эки тарап бир чечимди алып келгенден кийин экөө тең утушта болушот да, соттогудай эмес. Анан бул чечимди чыгарганда чечимдин негизги чечимдин жоопкерчилиги тараптардын өзүндө болот да. Анткени биздин жарандарыбыз уже көнүп калганда, мындай сот чечимди чыгарса,
бул мен чыгарган жокмун, муну сот чыгарган деп мындай жоопкерчиликти бирөөгө жүктөп коюштучу. А бул жактан болсо жоопкерчилик эки тарапта болот да. Тил табышуу бул жөн гана мыйзамдын тамгасына таянбайт да. Бул тил табышыш үчүн баягы ошол каршылаш тараптардын эмоционалдык кулк мүнөзү дагы чоң мааниге ээ болсо керек. Бул жагынан медиатордун ролу да өтө чоң болсо керек. Мына ушул тараптардын бир мындай өтө ачууланып тургандардын ачуусун кичине басып дегендей, эмоцияларын кичине басып, баягы бир акыл калчаганга алып келген. Биз деген медиаторлорду даярдап атканда, ошо бизди как медиатор даярдап атканда, окутканда негизи бул деген тараптардын эмоциясы менен иштегенге дагы үйрөтөбүз да бизчи. Анткени деген чыр-чатак болуп аткан жерде албетте эмоциялар чыгат. Албетте жүрүм турумдары өзгөрөт туурабы адамдынчы. Ошондуктан деген бирөө немеге чыр-чатак болуп атканда мүмкүн бир тарап келип туруп, ошо айтылбай жаткан сөздөрүн айткысы келет ошо жерденчи. Ошондуктан биз деген процедураны өткөрүп атканда бир тарап ушунчалык айткысы келип, аны укпаган адамдар көп болуп, анан ошо кандай десем бир уга турган адамды тапкандан кийин медиатордун немесинде ошонун баарын айтып берип атканда биз мүмкүнчүлүк беребиз да, эмоцияларын чыгарып алганга мүмкүнчүлүк беребиз, ошонун баарын айтканга мүмкүнчүлүк беребиз да. Бирок кечке эле монтип эле 2 саат отуруп уга бербейбиз анычы. Анда өзүнүн эрежелери бар, кандай кылып айтсак, алар менен иштейбиз. Анан албетте биз эки тарап эмоциясы болуп кетип, мушташка чейин барып кетпегенге дагы аны дагы көзөмөлдөп турабыз. Бири-бирин сөгүшүп, кагышып, бири-бирин жаман сөздөрдү айтышып, алардын баарын эрежелерге жазып туруп, андай болбогонго дагы аракет кылабыз, ошонун баарын көзөмөл кылып карап турабыз да. Демек, бул медиация институтунун өнүгүшү, ушул механизмдин жайылышы жалпысынан бир мындай коомдогу тил табуучуларга абдан чоң өбөлгө болчу да экен да. Дегени, мисалы үчүн, бул көпчүлүк эле өнүгүп келе жаткан коомдордун проблемасы болсо керек. Адамдардын бири-бири менен тил табышуусу, бири-бирине кандайдыр бир консенсуска келүү деген нерсе абдан кыйын да. Болгондо дагы азыркы мындай турмушта бул өтө чоң проблема да. Медиация процедурасына катышкан тараптар делечи, сиз айтып атпайсызбы жана биздин коомдо азыркы күндө бири-бирин түшүнүү, чыңалуу күч да, абдан мындай татаал неме болуп атат да азыркы күндөчү. Анткени чыр-чатактар үй бүлөдө да болуп атат, коомдо да болуп атат, бизнесте да болуп атат, бүт жакта болуп атат азыр чыр-чатактарчы. Анан бизди деген кандай десем да, бири-бирибизди укканга, түшүнгөнгө үйрөткөн эмес да. Биз бирөө сөздү айтып бүтө электе эле уже экинчи тарап деген ызаланып эле, ошол чыр-чатактын үстүнөн эле кыйкырып, өкүрүп эле мындай кандайдыр бир эмоцияларын чыгарып баштайт да. Медиацияда ошонун баардыгы деген медиатор эмес гана тараптар дагы ошого үйрөнөт да, бири-бирин сүйлөшкөндө, бири-бирин укканды.